Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. 30 падыша. Бир заманда Султаналы деген 30 болгон экен. Өзүнө ылайык кембагалдын кызы Умсунайга баш кошуп, 2 бакыр, 1 тукур болуп ок ат кылышат. Аялы көп кечикпей эле эркек төрөп бериптир. Баланын кубанычы менен жылаңаш жабык эстен чыгып кетет. Мырза аттуу баласы бат эле чоңоюп 10 жашка чыгат. Султаналы үй бүлөсүн өз кардын тойгузуу үчүн өлбөс оокат, чыкпас жан дегендей кара жанын кар чуруп, күнүгө талаадан отун терип калаага сатуучу экен. Күндөрдүн биринде кылаңгыр чайга тоюп, өлбөс оокатка жан талашат. Койнуна бир көмөштү салып, жолду карата көп ойлорду ойлоп баш катырды. Мен 60-тан, кемпирим 50 жаштан ашты. Демек, экөөбүздөн картайдык. Артыбызда керки чотту жыйнап, атыбызды өчүрбөй турган тукум мырза бар. Жалгызымдын колун адалдап коюуга кудуретим келбеди. Ата канат деп талай жерге келип калганын өзү да билбей калыптыр. Отун алуучу жеринде эмне кылаарын билбей, уру шаарга жоо таппай, уру наарга тоо таппай, жолдун боюнда сарсанаа болуп терең ойго батып отуруп калат. Бир убакта ордунан ыргып туруп, артын көздөй жөнөйт. Баратып кантип уулунун тоюн берүүнү ойлонду. Кой, аздан акча жыйнайын, катып койгон акчамды таптакыр унутуп калбайын, күрүч, кой алып туруп, уулума той берип, элден баталайын, деп кызык кыялга батты. Жолду келе жатып көздүн жоосун алган сонун куурайларга көзү түшөт. Ана мына деп карап турбай Султаналы жол боюндагы шуудурап турган куурайларды ору баштады. Күндөгүсүнөн алда канча көп куурай жыйнап, бекемдеп таңып, көтөрүүгө көп аракеттенип, кара терге түштү. Бир маалда эптеп дөңгө сүйрөп жеткирип, чарчап алып кеткендиктенби, аны ордунан кайра жылдыра албады. Бүткөн бою суу болуп, өзү кара терге түштү. Көтөрө албайт. Көтөрүп калайын дегенде башынан ашып көмүлөнүп кетет. Бир туруп ызаланып, бир туруп капаланды. Кандай жеткирүүнүн амалын таппай, кызыктай болуп жолду карап туруп калды. Жолдон өтүп бараткан жолоочу көрүп билип тургансып, Султаналынын кыжырын кайнатып суроо берди. Ал жини келип: "Көзүң көр, кулагың кереңби? Бооруң ачса жеткирип бер. Болбосо эмнеге кур сүйлөйсүң?" деп кыйкырып үнүн катуу чыгарды. Ачууланба, чабалдык кылба. Билем сенин эмне кылганыңды. Балаңа той берүүнүн камын көрүп, азап тартып, убара чегип жатасың. Сен куу жаныңды кууратып эмне кыласың? Рахаттан жүзүн көргөн жериң жок. Дүйнөгө келгениңден кийин жыргайм деп ойлосоң боло. Отунчум куу жаныңды кууратпай, менин акылыма көн. Тетиги чоң ташты көтөргүн. Астындагы чуңкурга колуңду салсаң, бир тасторкон, бир 5 мант, бир сака бар. Ошолорду алгын. Көктөн тилегениң жерден табылат. Аларды шаарга сатамбы? Деп Султаналы сураганда жолоочу: "Кокой, андай кыла көрбө. Кайсы тамакты көңүлүңө түшүрсөң, ошол замат даяр болот. Каалаганча жеп, тасторконду кайра катып коюп жүргүн. 5 мантты кийип алсаң, эл көзүнө көрүнбөй, каалаган жерге жетесиң. Саканы болсо, башыңа кыйын иш түшкөндө курал кыл. Саканы тамдын төбөсүнө коюп туруп, анын артынан өзүң чуркап бар. Сака түшкөн жерде эшик ачылып калат. Ичине кирип ылдый түшсөң, адамдын көңүлүн чайыткан бир бак пайда болот. Ортосунда чоң жол бар. Чоң жол менен басып баратканда, оң жагыңды карасаң, бышып жетилген мөмөлөрдү көрөсүң. Бирок сол жакка карабай, ар убак оң жактын мөмөлөрүн же. Сол жактагы мөмөнү сага мурда ким жамандык кылса, ошолорго берип жедир. Аны жегенден кийин алар таш болуп катып калат. Каргап туруп берсең, сен жаман санагандай болот. Кыскасы, кандай ойлосоң, ошондой болот", деди дагы жолоочу көздөн кайын болду. Султаналы өңүмбү, түшүмбү деп бир топко дал болуп туруп калып, араң-араң эсине келди. Султаналы жолоочу айткан чоң ташты ордунан жылдырып коюп, дагы колун ийине чейин төмөн карай салып, төмөнүрөөк жибергенге коркту. Колумду улам салам деп отуруп, өзүмдү сордурбайын. Кой,
кемпиримди жардам бергенге алып келейин, деди. Үйүнө барып кемпирине сүйүнчүлөп, жүрү кемпирим, деп алып келди. Султаналы чөк түшүп отурду да, артынан кемпирине этегин карматып, сак бол, кокус мени ары карай тартса, сен бери карай тарт. Андай кылбасаң мен өлдүм, деди. Кемпири эгин тиштеп, Султаналыны бекем тартып, кыйналып кысталып туруп тастыркон, 5 мант саканы сууруп чыкты. Кубанычтары койнуна батпай, аптан сүйүнүштү. Кемпирим, эмне жегиң келет? Деп жалт карады. Умсунай, сары майга бышырган каттама болсо, мен да ошону каглаймын дей салды Султаналы. Ичинен сары майга бышырылган каттама чык, деп тастыркондашты эле, тастыркон толду, өлгөнчө жеп тоюшту. Баягы жолооч айткандай жеп бүтүп кайра жаап коюшту. Айт тамактар болуп, береке жайнап, ырахаттын жүзүн көрө башташты. Анан 5 мантты кийип Султаналы шаарга чыкмакчы болду. 5 мантты алып, жолооч айткандай эч кимге көрүнбөй шаарга кирип барды. Султаналы шаарды аралап, бир жерде караса, наабайчы нан чыгарып жатыптыр. Ушундан бирди алып көрөйүн, билинер бекен, билинбес бекен, деп нанды алды дагы, тияк буякка карап көрдү. Бир аз басып кайра турду. Наабайчы аны менен иши да болбоду. Султаналы дагы сынап, бир киши алма сатып отурган жерден алмасын алды эле, эч ким көрбөдү. Андан ары бал саткан жерге келип, оюндагысын алып, керек дегенин колуна кармады. Бирок такыр адамдын көзү чалбады. Султаналы кездеме саткан соодагердин жанына келип, бул адамдын акчасын алайын, деп ойлонуп, коюн кончуна тыгып акчаны ала берди. Бул дагы көргөн жок. Анан Султаналы келатса, базарда чөнтөкчү уурдаган акчасын санап туруптур. Мейли, бул дагы бирөөлөрдү какшаткан акча, деп анын дагы акчасын алды. Ары барса, кай бирөө какшап, кай бирөө боздоп жүрөт. Султаналы абайлап канча жоготсо, ошончо акчаны орундарына салат. Андан ары сыйкырдуу 5 мант менен жүрүп отуруп, кайыр тилеген пенделердин арасына келип, баягы акчаларды берип отуруп, анан дагы апың упың кылды. Жолдо келе жатып Султаналы бир казыга кезигип калды. Казынын башындагы жибек жоолугун алып, жаман чүпүрөктөрдү оруп койду. Казы бул ишти байкабай жүрө берди. Ар өткөн бер өткөндөр шылдың кылышып шермендеси чыкты. Сыйкырдуу 5 мант менен аман-эсен Султаналы үйүнө келип, болгон иштердин чыp-чыргасын коротпой аялына айтып берди. Арадан көп убакыт өтпөй Султаналы эми саканы сынайынчы, деп үйүнүн үстүнө чыгып, жолооч айткандай саканы атып жиберип, анын артынан өзү келди. Шарт этип эшик ачылып, мөмөлүү бактар көрүндү. Мөмөлөрдү көрүп, айран таң калып, оң тарабындагы жемиштерди татып көрдү. Жолдун сол жагындагы ашпорт, анжыр, алмаларга көзү түштү. Самсаалап турган анжырдан бир түзүп алып өзү жебей, умсунай муну жакшы көрүүчү эле, деп сүйүнгөн бойдон кемпирине аласыла алып келди. Умсунай жеп коеюн деп оозуна салаар менен мышык болуп мыялап калды. Султаналы аргасы кетип айласы түгөндө, Умсунай добалга чыгып эмне кыларды билбей жалдырап турду. Бир анжырдын азабынан кемпиримден айрылдым деп кокуйду үстөккө босток айтып эстен танды. Аргасы кетип көзү карайлап, баягы сакасын калчап, бактын оң тарабындагыга барып, анжыр, ашпорт, анар жүзүм терип алды дагы берген мышыкка зордоп жедирди. Анжырды жегенден кийин кемпир өз калыбына келди. Султаналы сүйүнүп, кемпиримден бөөт ажырап кала жаздадым, деп мөмөлөрдүн кандайы даба, кандайы залал боло тургандыгын жакшы билди. Султаналы сыйкырдуу 5 мантты көп кийип күндө базарга барат. Арам тамак соодагер байлардын акчасын алып, кембагалдарга таратып берет. Кембагалдар тоюнуп жыргашты. Хандын казынасын чачты. Коро кой, өрүшү менен жылкыны таратып, кедейлердин жарпы жазыла баштады. Жердин үстүндөгү жемиштер дагы калган жок. Отурумдук оокат үчүн Султаналы Умсунай экөө алтын саканы ыргытып коюп, жер астындагы бактарды мөмөлөрүн сата баштап, турмушу оңолду. Бир күнү Султаналы баласына той берип, шаардын падышасын вазирлери менен чакырып,
Аламда жок таамдарда дасторкон жасап аябай таң калтырды. Кетерде падыша Султаналынын сыйкырдуу бирдемеси бар экенин билип, анын сырын билиш үчүн мындан ары жакшы жүрөлү, келишип кетишип туралы, балким кудалашып калаарбыз, деп өзөр мазир сөзүн айтты. Султаналы кубанычы терисине батпай, кулдук деп таазим кылды. Мына ушундан баштап падышанын кызы Айжамал менен мырза көп ойной турган болду. Бир күнү Султаналы менен Умсунай бир жака кетишип, баягы сыйкырдуу 5 мантты үйгө унутуп калтырышат. Айжамал менен мырза бышып турган коонго барат да ээси кармап алып, Айжамалды жибербейт. Ошондо мырза кызга боор ачып, сыйкырдуу 5 мантты алып келип, коонду оюнча жеп, каалаганча алып кетишет. 5 мантты үйүнө коюп мырза билмексен болуп калды. Айжамал болгон ишти төкпөй чачпай атасына айтып келди. Сен ошол 5 мантты алып келсең, алтындан сөйкө жасатып берем, деп падыша кызына убада кылды. Кыз атасынын айтканын орундатып, сыйкырдуу 5 мантты алып келип берди. Падыша сыйкырдуу 5 мантты сынап көрүп, бекем катып таштады. Бир күнү Султаналы менен Умсана экөө дагы айылчылап кеткенде, мырза Айжамалдын астына барбактап, тасторконду жайып, түрдүү оокатты жайнатат. Каалаганча жешип, тасторконду кайра ордуна илип коюшат. Айжамал үйүнө келип, атасына сыйкырдуу тасторкон жөнүндө айтып берет. Атасы аябай кубанып кызына: "Сага алтын шакек берем, ошол тасторконду алып келсең", деп дагы жумшайт. Сыйкырдуу тасторкон да алынып келди. Султаналынын тырпы тышына айланып, 5 мант тасторкондон ажыраганына аябай капаланды. Ким колдуу болгонун дароо байкады. Алтын саканы ыргытып, анан өзү чуркап жердин алдындагы бакка барып, мөмөлөрдү 2-3 чакадай жыйнады. Кыштын кырчылдаган күнү падышага тартуу кылып алып барып берди. Баарысы аң-таң калып, жеп жыргашты. Эртең дагы алып келем деп убада кылды. Султаналы бактын сол жагындагы мөмөлөрдү терип туруп, падышаныкын көздөй басты. Султаналы: "Мен бирден оозуңарга салам, оозуңарды ачып көзүңөрдү жууп тургула", дегенне падыша менен вазирлер макул болду. Падыша мышык, вазирлери ит болсун, деп Султаналы шыбырап, колун бир силкип койду. Ошондон кийин баарысы айткандай болду. Падышанын тактысына өзү олтуруп, адил иш жүргүздү. Жоголгон буюмдарын таап, жаркырап жайнап жатып калган экен.